Гавайи кафесинде жайгашкан. Бул жерде сиздерге 2 жашты үйлөнүү үпөк тойлорунда сиздерге көргөзүп кетели. Бул жакта бул видеода сиздерге эмнени айткым келди? Өзүңүздөр бул жакта көрүп турасыздар. 2 жаштын үпөк тою уланып жатат. Негизи булар грузиндерби, татарларбы билбейм, бирок бизге окшоп кадимки чоң унааларды кортежге чакырып, акча кетирип мына кылышпайт экен. Мындай кадимки эле өз-өзүнүн досторунун, үй бүлөсүнүн унаалары менен моминтип ЗАГСка чыгышат экен. Көрүңүздөр, Лупарик, Subaru Accord. Караңыздарчы. Акчаны дагы эконом кылышат. Бекер эле чоң унааларга акча кетирип ЗАГСка чыгып той өткөргөндөн көрө, мына ушинтип өз-өзүнүн үй бүлөсүнүн унаасы менен той өткөрсө, канча деген акчалар өз чөнтөгүнө калат. Анткени деген канчалык өзүнө эконом кылса, өзүнө ошончо жакшы болот демекчи. Мына ушундай жөнөкөй эле чүй өрөөнүнө жайгашкан тургундар ушинтип өздөрүнүн досторунун унаасында ЗАГСка чыгат экен. Ал эми бул жакта дагы, тети бурчта дагы ушундай өздөрүнүн унааларына той өткөрүп жатышыптыр. ЗАГСка чыгып, азыр ошолор дагы силерге далил катары көрсөтүп берейин. Тети бурчта дагы бир Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа кирпилер жатат. Мына бул жерде Honda Odyssey, Toyota Camry, бул жерде дагы Subaru деген үлгүсүндөгү унаа ЗАГСка чыгып жатыптыр. Кадимки эле өздөрүнүн унааларында. Мына жанында болсо 2 жаш турат. Анын жанында съемка болуп атат. Эч кандай эле чоң унааларды чыгаруунун деле кажети жок. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ушинтип эле тойду өткөрсө болот. Көптөгөн акчаларды өздөрүнүн чөнтөгүнө сарптайт деген ойдо айтып жатам. Мына ушундай сиздерге бир кыскача видео катары эскертип койдук. Ушул жакта ушундай жөнөкөй карапайым элдер өздөрүнүн унаасында тойлорун өткөрүп жатышат. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бишкек кабарына катталыңыздар. Биринчи жолу көрүп жаткандар болсо катталыңыздар. Биз силерге дагы деле болсо көрсөтүүнү улантабыз.